Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 3 октябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Вайнонтоновка Востта жүрөм туғандар. Ушул жактан бир аз түштүгүрөк карай барганда Восттун дачасынан бир сатылуучу жер участогу бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Фрунзе жана Комсомольский көчөсүнүн кесилишинде турам. Бир аз эле батышты карай бассаңыздар, сиздер бул жерде машина базарды көрө аласыздар. Негизи машина базар 7-ші күндөр ушул жерден эле башталат. Жол жээгиндеги машинелер болуп башталат. Ары жагы машина базары тугандар. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу жер участогубуз ушул жерден Комсомол көчөсү менен түз барып, Вост бүткөн жерден поезд жолунун өйдү тарабынан оң тарапка бурулганда Восттун дачасында жайгашкан. Аралык ушул жерден 1-2 километрдей болуп калат, анча деле алыс эмес Восттон тугандар. Жана ошондой эле ошол жер участогу сатылган жерге чейин 138 маршрутка барат. 138 маршрутканын конечныйине жакын болуп калат сатылуучу жер участогубуз тугандар. Мына ошондой. Анда эмесе мен сатылуучу жер участогуна карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгышта сатылуучу участок жайгашкан Вост дачага да жетип келип калдым. Бул көрүп турганыңыздар 138 маршрутканын конечный тугандар, мынакей. Ушул жерде 138 маршрутка турат. Сиздер ушул жерге келип, ушул келген жолуңуздар менен эч жака бурулбай, дагы түз 300 метрдей батышты карай бассаңыздар, сатылуучу жер участогубуз оң тарапта жайгашкан. Мынакей тугандар, 138 маршрутканын конечныйден 300 метрдей батышты карай басып келип, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу жер участогуна жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы угловойдо жайгашкан тугандар. Бул келип жаткан көчө менен бул жака кайрылган көчөнүн кесилишинде. Так, бул көчө тарабы аянты 6 соток тугандар. Мынакей бул түштүк чек арасы, ал чыгыш чек арасы кошунун забору. Анан ылдый жака бар тугандар, бир аз жерибиз оң тарапка карап чоңойот экен. Г формасында. Жалпысынан 6 соток документтер боюнча кызыл китеп бар. Анан бул жакта полиолор жакын көрүп турасыздар. Мынакей тугандар, калсаңыздар мал баксаңыздар, мал бакканга деле ыңгайлуу, кааласаңыздар шаарга барып келсеңиздер, шаарга деле жакын. Жана бул жерде жакын жерде 138 маршруттун конечный бар. Балдарыңыздар окуу жайларда окуса, кенен барып келе алат бул жактагы маршрутка менен. Мына ушундай. Бул жакта ылдый жагыбызда машина базар деле алыс эмес, анча деле жакын эле болуп калат тугандар. Мына ушундай. Бул батыш чек арасы, мына көрүп турганыңыздардай зымтор менен забор кылынган. Жана бул жакта негизги кирүүчү дарбазасы орнотулуптур. Калсаңыздар өйдө тараптан жол боюна деле койсоңуздар болот дарбазаны, калсаңыздар бул жактан деле койсоңуздар болот. Азырынча участогубуз бош. Каалаган проект менен өзүңүздөр кийин дарбаза, хозпостройкаларды салып бересиздер тугандар. Бул түндүк чек арасы. Мынакей бул жерге чейин болуп калат. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек арага бул жакта дагы зымтор менен забор кылынган. Мына ушундай. Так, мектептер боюнча айтсак, мектептерге Востка барышат экен, садик мектепке Востка барышат тугандар. Суусу, свети бар, жана свет тартылган. Ал жакта бир контейнерибиз бар экен. Ошого свет тартылган. Мына ушундай. Андан ары. Бул мынакей ички тарабынын көрүнүшү. Көрүп байкай турасыздар, могу чоң бактардан чек аралары тугандар. Азыркы учурда алма, черешня, вишня бактары бар, жана башка бактар тугандар. Анан мына бул жакта помещение турат. Ошол жерге чейин чыгыш чек арасы. Ал жагы Г форма сыяктуу болуп, бир аз ал жакка карай кеткен тугандар. Азыр мен кирип көргөзгөнүм менен деле бактарды аралап ал жакка чейин бара албайт экен. Бир аз бактарды тазалап кыюу керек болуп калат. Мына ушундай. Жалпысынан аянты 6 соток. Кызыл китеп бар, келсеңиздер жер ээси чек араларын тактап көргөзүп берет. Так, дагы эмне айтылган маалыматы калды. Суусу, свети бар, мектепке Востко барышат тугандар. 138 маршрутка менен сиздер түз келе аласыздар. Мына ушундай тугандар, мал баксаңыздар, мал бакканга деле ыңгайлуу, шаарда жумуш кылсаңыздар, шаарга деле барып келе аласыздар. Мына ушундай. Айтылган бир эле баасы калды окшойт. Баасы $15,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээси телде турат тугандар. Базар жок каналынын номери десеңиздер, ал мага байланышасыздар, үй сатсаңыздар, ошол номерге чалыңыздар.
жер ээсимен сүйлөшөм десеңиздер ээси-тел деген номерге байланышыңыздар. Ал ошол ээсинин номери болот. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага жер ээсине жана кимдир бир ошол сыяктуу жер издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.